Başladığında Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bisenedine muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala ve adamallahu nef'a bi ulumihi ve ulumikum ve ulumis sayri salihin fid darain amin. قال المصنف رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال ورعاية الترتيب ötkönde Fatiha'nı andan keyin sure okuş boyunca okuganımız turabı adashmasam. Bugün riayetut tertib. Sabahımızın başında da İmam Sadr-ı Şeria namazdagi vacip amallarda aytıp gelip Fatiha okugandı vacip, jana andan keyin bir sure okugan vacip dep gelip emi anan je bir sure je bolboso 3 ayat bola turgan bolsa vaciptan kutulat dedik. Vacip деген нерсени өткөндө айтканбыз, ал милдеттүү түрдө аткаруубуз керек болгон. Эгерде аткара албай кала турган болсок, же унутуп калсак, же бузуп койсок, анда намаздын акырында адашуу саждасын кылуу важип милдеттүү болот. Себеби бир намазда кемчилик болуп кала турган болсо, аны акырында ошо адашуу саждасын кылуу менен ошону толуктай. Сообу кемчиликсиз болуп намазы. Ана эми сүннөт, мустахаб амалдар бизге уруксат берилген, жеңилдетилген маселелер, аларга сажда сафкы же болбосо адашуу саждасын кылуу милдеттүү эмес. Демек, Фатиха сура боюнча эсиңиздерде болсо биз кеңири айтканбыз, Ханафи мазхабтагы таянган далилдерибиз жана Фатиха окуу рукун же болбосо фарз эмес экендигин, важип экендигин баяндаганбыз. Андан кийин бир сура окуу дагы важип, милдеттүү түрдө. Андан кийин эгерде бир сүрө окууга мүмкүнчүлүгү болбосо 3 аят. Бул эмне важиптын эң төмөнкү даражасы. Узунунда чек жок, мисалы анда дагы чек жок дегенде баягы шарият көргөзгөн чекте. Шамга имам болуп алып, анан куптан болгонго чейин созуп отура берүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн имамдарга, адамдарга имам болгондорго эскертүү иретинде айтканбыз. Sen mümkün namazından huşu menен жакшы окуйсуң, Аллах Таалам разы болсун, ниетиңен Аллах разы болсун, хuşu жанагындай берилип окуганың Аллах разы болсун, бирок артыңда турган адамдар ар кандай адамдар бар, шашылып аткан адамдар бар, карылар бар, мүмкүн баласы ооруп аткан, доктор өзү ооруп аткан, шашып аткан адамдар бар да. Ошолорго риаят кылыш керек. Башкача айтканда, ошолор эске алыныш керек. Сөзсүз түрдө эле узун окуп бир сүрөнү толук акырына чейин бүтүрүү максат эмес, балки аркадагы адамдардын абалы эске алынышы керек. Кээ бир адамдар шашып аткан болуусу мүмкүн, кээ бир адамдар ооруп атат, кээ бир адамдын баласы ыйлап атат. Мисалы кээде бул жерге мынтип жаш балдарды алып келинип калат да, анан нары бери кетип калып чырылдап ыйлап калган мезгил болот. Ошого имам болгон адамдардын абалын караш керек. Анан аркасындагы адамдар сахабалардай адамдар болсо, анда башка мезгил, анда узартып окуса болот. Бул боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Муаз ибн Жабал радиаллаху анхуга эскерткен эскермесин айтканбыз. Афаттанун анта я Муаз, сен Муаз, сен фитнечисиң, адамдарга оорлук келтирип кыйын кылгандыгы. Ошондой эле намаздан кийинки зикирлерде дагы адамдарга жеңилирээк кылыш керек. Зикирлер тез айтылыш керек. Зикир, дуалар бирок кыраат менен айтылуусу милдеттүү эмес. Куран гана кыраат менен окулунат. Башкалар жөн гана айтылат. Субханакаллахумма ва бихамдик, бисмилла акырына чейин. Анан жана өткөндө кээ бир устаздар ва зикрика ва шукрика деп отуруп аркасынан турат, бирөөнү дарат кыстат, андай болбой калат. Ошон үчүн дуалар тез кылыныш керек. Андан кийин иши бар адамдар кете берет, бул жакта калгандар өзлөрү зикирлерин чала берет. Бул тартипти дагы эскертүү иретинде айтып өтүп кетелик. Анан Даммус сура, бизде зам сүрө окуш керек дегендиги да оңдогонбуз. Ар бир нерсебизди оңдойлук. Себеби башка бир жамааттарга же болбосо башка бир адамдарга өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүз менен, кыймыл аракетибиз менен шылдың болбогондой болушубуз керек. Ар бир сөзүбүз тыккан сонун болуш керек да. Зам сүрө окуш керек десе, айтыш мүмкүн да, зам сүрө деген нерсе жок деп. Ал араб тилинде Даммус сура, бир сүрөнү кошуш керек Фатиха деген сүрө. Даммус сура.
Анан аны биз кыргызча зам сүрө деп койчу эле Фатиха сүрө деп койсок деле болот. Ошого байланыштуу эле кээде угуп калып атабыз. Сиха ситта. 6 сахих китепти окудук деп. Ал Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Мажа, Тирмизи. Сиха ситта дебейт, балки кутубу ситта деп айтышыбыз керек. Ошого нерселерди оңдоп ары бериш керек. Ошого мен бир сабагымда айттым, эсиңерде барбы жокпу? Ханафи мазхабын карманган биздин өзүбүзгө реформалар керек болуп атат. Биздики 150 жылдан бери Абу Ханифа бул дүйнө өткөндөн бери миллиондогон алымдар, китептер жазылып, минтип барып эле биздин Ханафи мазхабтын ичинде жок нерсе, Ханафи мазхаб там болуп кирип кеткен. Ошолорду кичине тазалаш керек, жууп тазалаш керек. Үй салсаң деле жакшы салгандан кийин ремонт кыласың да сыртын кичине тазалайсың, үйүң шыпырасың дегендей. Анча-мынча адамдардын кээбирки дамылалары же союз мезгилинде кээ бир маселелер кирип шариатка аралашып кетип атса, биз эмне кылышыбыз керек? Кичине тазалап, Ханафи мазхабтан эмес, бардык нерсени эле дамыла айтты. Анан сен дамыладан кыйынсыңбы? Урук тукумуңан алым чыкпай калат, ондай сөз жок. Шуну эсиңерден чыгаргыла. Андай боло турган болсо сөз эркиндигине мындай неме болот? Макул. Ар бир адам өзүнүн пикирин айтсын, бирок пикирин китеп менен айтсын. Анан бирөө пикирин айтып эле мына дамла ушул жерде туура эмес айтты десе, окуй сен чоң алымга сүйлөп атасыңбы? Бул 30 жыл окуган да сен ушуга демеңен уругуңан алым чыкпай калчу, андай нерсе жок. Өзүнүн оюн айтсын. Эгерде туура китептен көргөн болсо көргөзсүн. Туура эмес болсо биз анын жообун беребиз. Бирок ал жакта да катынча эмес, мындай эркекче келсин могул жерге айтсын. Анан сөздү айтып эле жөн эле артыңан сүйлөп эле, анан кийин аккаунтун карасаң 0 подписчик деп жүрөт. Ичкериге кирсең кече ачылган. Андай эмес. Эркектей болуп кел могул жерге сабакка отур. Мага пикириң туура келсе, келбесе деле жаз. Могул жерде туура эмес болот. Могул жерге отуруп туруп жазып койсо биз билбейбиз, Азыр вахабилер менен таблихтердин сакалдары бирдей эле айырмалай албайбыз бизчи. Ол келип отура берсин. Таблих жамаатындагы келип койрос отура берет. Суроосун берсин, жообун алсын. Ошого баягы пикир айтканга дагы биз неме кылбайлы, урду тепкиге албайлы, иншалла. Анан ошого бардыгын оңдоого аракет кылышыбыз керек. Өткөндө бирөө айтат, мен баламны сүннөткө отургузуп аттым эле, ошого Куран хатмы кылдырган адам таап бериң дейт. Кандай? Десем, балам сүннөткө отургузуп аткам дейт, ошого Куран хатым кылганга. Эмнеге балаң сүннөткө отурганга Куран ушундай кылыш керек экен го дейт. Ошону башка бир адамдар уга турган болсо айтат да, Ханафилер койгулайсыз силер дейт. Билгениңерди кыла бересиңер дейт. Жок, эрежеге туура келген, шариатта көргөзгөн, китепте көргөзгөн болсо макул. А сүннөткө отургузуп атканда хатым кылган кандай? Анан жана үй жаңы үй кылып атканда да хатым жок ондай нерсе. Макул үйүбүздө Куран окулсун, Куран окулса, Кудайдын берекеси бар болсо макул. А сен өзүң деле намаз окуйсуң, Куранды өзүң деле окуйсуң ошол жерде. Ошого ар бир нерселерди мындай шариаттын дережесине китептерге киргизип, китептерге карап маселени чечсек жакшы болот. Анда негизи темага келдик. Дагы намаздын важиптарынан вариаяту тартиб. Тартиптерди биринин артынан келген тартиптерди көзөмөлгө алуу, ошонун катары менен кетүү да важип болот. Ал эмне? Байнал кыям вал кыраа. Турдуңбу? Ошол жерде тургандан кийин андан кийин кыраат кылып Фатиха окуйсуң. Биринчи кыраат кылып алып туруп, анан кыямга турбайсың. Же болбосо биринчи руку кылып алып туруп, анан кайра кыямга туруп, анан Фатиха окубайсың. Биринчи баягы тартип дагы бизде важип. Башка жактан биринчи Аллаху акбар деп кыямга турасың, анан Фатиха окуйсуң, анан сүрө окуйсуң, анан рукуга кетесиң, андан кийин сами Аллаху лиман хамида, анан саждага кетесиң. Ушул дагы важип. Демек, азыр биз окуп аткан намаздарыбызды тартиби менен кетүү дагы важип. Ошону адаштырбашыбыз керек. Анан дагы бир важибы каадатул ула. Эгерде 4 рекеттик намаз боло турган болсо, ошонун биринчи рекетинде экинчи рекетте отуруу важип болот. 4 рекет болсо 1-2 мунул жерде отурган важип болот. А муну акыркы парзага келебиз кийин. Же айтып өттүкпү? Айтып өттүк окшойт, Муну 2 рекеттен кийинки отуруу важип. Ошон үчүн бир адам кокустан намаз окуп аткан мезгилде
attahiyatga o'tiribsan 3 turib ketsa abalga qaralınadi. Egerde turib kete turgan abaling butung жазылып, senin turuң qiyamga жақынырақ бола turgan bolsa bismillah turib kete beresin. Arkаңдағы luqma berse de turib kete ber. Ana bizde daha bir mesele var da arkada kişine bilgen luqma var subhanallah elhamdülillah deyip işet. Yok. Luqma beriş jaman dese namazınız buzulup kalat. Takkır aralashpaq, turun şu. Bere turganlar var. İmamdan arkasına luqma bere turgan alımda turat bol жерде. Arkadagi adamдар ескертме беріп, түштүрө бер. Бузулса кайра башкадан окуй бересиз. Сен лукма берем деп туруп, лукма деген эмне билесиңер? Лукма деген нерсе кичинекей тамакты лукма деп айтылат. Bir оозуңа бир салган нерсени. Ба имам таба албай атканда оозандырып кой деген маселе. Аны имамдын аркасында алымдар кылышы керек. Ар ким эмес. Ошон үчүн кээде шашылып кетет. Эми ошондой болду. Экинчи рекетке 3 туруп кетип атканда абалды караңыз. Эгер тизеңиз жазылып кыямга турууга жакын боло турган болсо, кайра кайтпайбыз. Кыямга туруп кете берет. Себеби кыямга туруу бул фарз. Ал кайра отурууга кайтуу ал важип. Үстүгө кыямга фарзга жакындап калганда фарзды таштап кайра эмнеге? Важипка кайтылынбайт. Ошону бир айырмасын билип коелу. Эгерде бут жазылып элек болсо, кичине мындай көтөрүлүп атканда эстеп калып кайра отурасың макул. Себеби анта акрабу ila al-qa'da. Отурганга жакыныраксыңбы, демек дароо кайра отурасың дагы. Ага кичине кыймылдап кеткениңе адашуу сажда же башка нерсе кылышың кереги жок. Кокустан бутуң чоюлуп кетти, кыямга жакындап калдың. Бисмилла кыямга туруп кете бересиң дагы. Кадимкиде намазды окуп, акырында сажда сакфы кылып коебуз, маселе бүттү. Себеби ва qa'datul ula wajibатun ala as-sahih. Ханафи мазхабынын ичинде да мындай кичине талашчы маселелер бар. Туурасы 4 рекеттик намаздын экинчи рекетинде отуруу важип. Себеби эмнесе ли муазабатихи саллаллаху алейхи ва саллам алейхи. Пайгамбарыбыз дайым кылгандыгы дейт. Ва сужудихи лиссахви ламма таракаху ва қама сахиян. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадиси бар. Ушул 4 рекеттик намаздын 2 рекетине унутуп, 3 туруп кеткенде акырында сажда сафкы кылган. Алымдар ошондон билди. Бул важип экен. Пайгамбар сажда сафкы кылды. Сүннөт болгондо сажда сафкы кылбайт эле деп анан ошол 4 рекеттин 2 рекетиндеги отуруу важип экендигин алымдар ошондон баяндады. Отуруу өзүнчө, аттахиятты окуу өзүнчө важип. Бирок 2 важип калып кетсе деле акырында бир сажда сафкы кылса, ошол жетиштүү боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын namazdan 2'den 3'e turup ketkendik bu ayette da ve sucudihi lissahvi lamma tarakahu ve qama sahiyan. Unutkan abalda turup ketkenden keyin sajda kılgandığı anı sahabalar gördü, sahabalar sajda kıldı. Kufaga vargan sahabalar oşondoy kılıp elge үйröttü. Oşondan ulan mana bu ereje bizge жазылынды. Demek başka dağı İmam Tahawi, İmam Karhi degen çoğun Hanefi mazhabda alımlar var. Alar sünnet, ikinci rekette oturgan sünnet deydi, bирок ал ага fatva berilbeyt. Sebebi bizde geldiğiniz vakti. Bizde şunday mesele var da 4. kılımga çeyinki alımlar, 4. kılımdan keyinki alımlar degen mesele var. 4. kılımga çeyinki, olursa 4. kılımdan içindeki alımdardın sözlerini tüzden tüz ala albayız. Anın için Abu Hanife, Abu Yusuf, Muhammed'e girip gitti. Anan İmam Karhi, İmam Tahawi, İmam el-Jassas da girip gitti. İmam Berda'i, İmam başkalar girip gitti. Alardın sözleri 4. kılımdan keyinki ahlu tercihler bizge mınday matn жазып берген. Qaysı Abu Hanifa'nın sözünden alırız, qaysı Muhammed'in sözünden, qaysı Tahawi'dikini alırız, qaysı Karhi'dikini alırız. Onun için 4. kılımga çeyinki alımlardan darab algandan ehtiyat boş gerek. Negiz ele Abu Hanifa'nın sözünce, İmam Abu Yusuf, Muhammed'in sözünü uqqanda darab aludan ehtiyat boş gerek. Sebebi ahlu tercihler 4. kılımdan keyin erejege salıp koygan. Qaysınısına fatva berilet, kanday bol. Sebebi murdağı rivayatты adamlar ошол 4. kılımdan keyinki alımlar жақсырақ bilет. Anam biz aytkanбыз, 4. kılımga çeyinki alımlar mujtahid mutlaq boluğa мүмкүнчүлүгү бар. Кээ биркisi өтө жогорку даражада, кээ биркisi алсызыраак. İmam Karhi, İmam Tahawiler, bu Hanafiler, бирок анча-мынча маселелерде Kur'an sünnetten hüküm alганга мүмкүнчүлүгү бар.
Biroq ko'pchilik masalasida Hanafi mazhabni qarmaydi. O'shaga adashib qolbag'lar. Imom Karxiyning o'yi, Tahaviyning o'yi Hanafi mazhabning o'yi emas, o'konning o'yi. Agarda 4-ilimdan keyingi olimlar shu o'konning qovulini e'timod qilib mazhabga kirgizib ereja yozilsa, alamiz. Bo'lmasa, Imom Karxiyning, Imom Tahaviyning so'zi ekan deb o'tib ketadi. Shu masalada Imom Karxiy va Imom Tahaviy ikkinchi rekatda 4 rekatdan ikkinchi rekatda o'tirib sunnat deb aytdir, bu ne? Vojib. Va at-tashahhud. O'tiruv o'zincha vojib, tashahhud o'quv da o'zincha vojib. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam doimo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va uyratgan tashahhud ne? At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat baruz bilgan. O'sha tashahhudni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'udga qo'lini qarmab turib uyratgan. O'shandan butunday olam. Daha boshqa sharaq bor. Biz Imam Abdullah ibn Mas'udning rivoyatini olamiz. Yana ko'pchilik olimlar shuni oladi. Sababi Payg'ambarimizga eng yaqin sahobalardan bu Imam Abdullah ibn Mas'ud. Kufaga borganda at-tahiyatu shunday bo'lib uyratdi. Biz ham mana shunday qilib o'qiymiz. Demak, o'tiruv o'zincha vojib ekan, undan keyin tashahhud o'quvdagi vojib ekan. Bir odam ikkinchi rekatga o'tirdi. Biroq o'ylanib ketdi. Men o'sha buyurmot qilayotgan bo'lsa, ketdi ustalar destagan bo'yicha bu yoqqa ketib qolsa biz hali. Tashahhudni o'qiyotgan. Eshitib qolib, turib ketib, tashahhud o'qilmasa-da, oxirida nima qilish kerak bo'ladi? Sajda safga adab sajdasini qilish kerak. Demak, o'tiruv o'zincha sajda. Nima? Vojib. Tashahhudni o'quv o'zincha vojib. Endi so'roq. Qo'qisdan biri o'tiribadi-dagi. Tashahhudni da o'qiydi. O'shanda oxirida 2 yo'l sajda saf qilsa, yo'q. Biz sajda saf bilan o'tirib ketaverdik. Tamam, ketdik. Ondan keyingi vojib lafzus salam. Namozda assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shu lafz assalom deb aytib vojib. At-tahiyatni o'qib turib, kiyimingizni qilib turib ketsangiz, namozdan chiqib ketaverasiz, bo'ldi. Vojib tashlagan bo'lasiz, namozingiz nima bo'lib qoladi? Kemchilik bo'lib qoladi. Biroq namozingiz durust bo'lib ketaveradi. Bir odam qo'qisdan namozda o'tirib, at-tahiyatni o'qigandan keyin g'ayrati buzilib qoldi. Namoz durust bo'laveradi. Salom beru vojib. Vojib qoluv bilan namoz bag'i yetib namoz jarab qoldi, biroq vojib bo'lib qoldi. O'shaga lafzus salam, assalomu alaykum deb chiqu dag'i vojib. Ay xuruju minas salati bi lafzis salami vojibun. Imom ne dedi? O'sha namozdan assalomu alaykum rahmatulloh deb chiqu dag'i vojib dedi. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ne debdi? Lam yuallimhu al-a'rabiyya hina 'allamahu as-salah. Namozni o'rgatayotganda janob bir odamdan masjidga kirib namozini to'g'ri emas, namoz o'qiganda namozini o'rgatmadi payg'ambarimiz. O'shani o'rgatayotganda o'shani o'rgatgan emas. Assalomu alaykum deb chiqasin, assalomu alaykum deb chiqasin. Aljida farzlarni o'rgatganda o'shandan ne bo'ladi? O'shol vojibga kirib qoldi. Law kana fardan la'allamahu dedi. Agar farz bo'lganda o'rgatgan bo'ladi dedi. Demak, farz emas. Biroq payg'ambarimizning boshqa hadislarida payg'ambarimizning doim shuni amal qilib, assalomu alaykum rahmatulloh deb chiqqanligidan, hech qachon qoltirib olganligidan olimlar vojib deb fatvo berishdi. O'shaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da bir hadisi var. İza qadal imamu salata. Imam salat namozni bitirgan bo'lsa va qa'ada anan o'tursin fa ahdatha anan darati sinib qolsa qabla an yatakallama сөйлөбөстөн туруп дарат сынып калса faqat tammat salatuhu namozi to'liq bo'ldi. Wa man kana khalfahu mimman atamma salat. Andan keyingilar assalomu alaykum deb chiqib ketaveradi, bo'ldi. İmam Abu Davud jana Tirmizi o'zining Sunan kitobida İmam Abu Davud 618, 17, İmam Tirmizi 408 hadis bilan bu hadisni bayonladi. Andan keyingi daha bir vacib o kunutul vitr. Vitr namazında, vitr namazı özü vacib. Andan keyingi kunut o'quvdagi ne? Vacib bo'ladi. Va kunutul vitri vacibun. Vacib kitobda yo'q, men aytdim da vacib. Kunut bu bayagı biz o'qiganlar kunut.
Эгерде bir адам жаңы намаз окуп аткан болсо, кунутту билбесе эмне болот? Десе, Аллахумма десе, важиптан кутулат. Кээбекелер Ихлас сүрөсүн окуп кой, кээбекелер астагфирулла деп кой дейт го, болот ал дагы. Бирок Аллахумма деп койсоңуз, неменин башында аттахияттын башындагы Аллахумманы айтып койсоңуз, важиптан кутулган болосуз. Бирок акырына чейин айтуу бул эң жакшы дуа. Айтыш керек. Анан дагы бир нерсе. Ушул витр важиптагы дуа бир гана витр важипта гана окулуна турган дуа эмес. Башка мезгилде да дуа кылып, тахажжудта да өзүнчө дуа кылсаңыз болот. Өтө жакшы дуа бул. Анан мисалы башка бир дуа, мисалы лаббайк Аллахумма лаббайк, бул ихрам кийингенде дуа, башка жерде кылынбайсың муну. Качан ихрам кийип умрага барганыңызда, ажыга барганыңызда лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк билесиздер. Аны ихрам кийгенде гана келген. Буну да кунут дуасын кунутта гана окуй беребиз. Бирок башка мезгилде да окусаңыз, маанилери өтө жакшы болгондуктан башка жөн дуа кылып атканда да айтсаңыз болот. Ошого кээде кунутту жаттай элек болсо, анда ошо Аллахумма десе же истигфар айтылынса, ошол кунуттан кылат. Бирок бул ушу менен жүрбөш керек. Мен кээ бир адамдарды көрдүм да жылдап ушу менен жүргөнүчү. Ошону жаттап койбойчу. Мен бир баланы билет элем. Менен чогуу окуган. Витр окуганда дайым сажда саф кылат. Анан бирөө сурап, эмнесиң? Витр важып жаттай элекмин деди. Кой канча студент болуп. Ошону бир 2-3 жылдан көзүмдү дагы деле сажда кылып жүрөт. Чын айтам. Демек, кыяматка барганда бизден эң негизги сурала турган ибадатыбыз намаз болсо, эгерде намаздан өтпөсөк, башка ибадатыбыз кабыл болбой турган болсо, şu намаздын үстүнө эле жыгылышыбыз керек деп кой, şu намазымды оңдойын. Андан кийин башканы. Караң, намазың жооп берилбей калсаң, зекетиң башка нерсе суралбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи суралына турган намазыбызда тахият, анан кийин кунут дуа, жеңил маселелер жаттап коюш керек. Ва такбиратул идейн. Андан кийинки важип такбир немеде айтта Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 жолу такбир кылабыз го. Ошол дагы важип. Бул жерде айт намазына келгенде дагы айтат болчу, болгону бул жерде намаздын важиптары дегенге байланыштуу айтып өтүп кетти. Анан мен бир жерге барып намаз окуймун, 2 жыл. Жылга адашат да. Айтта. Жылына 2 жолу келген айт намазды мүмкүн унутуп калып, бирок кеч кичинен китебин карап койду. Кичине карап кой, эртең элдин астына намазымды окуйм деп. Элдер миңдеп барып аркасында окуп намаз окуп атсаң, намаз ката. Себеби биздики жана 2-чи рекетте Фатиха сүрө окугандан кийин такбир айтып турган 4-сүндө рукуга кетебиз го, өлдү да ошол. Тамам да. Себеби кичи ибадаттарыбыз го, имамдарыбыз ошондой деп аткан болсо, биз жөнөкөй карапайым адамдар кандай болот? Ошондо дагы ошо такбират айтып атканда Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп көтөрүү, кол көтөрүү сүннөт, бирок такбират не важип болот. Ошону дагы эгер калып калса эмне болот? Сажда саф кылыш керек болот. Акырында сажда саф кылыш керек болот. Анан кийин тиги кол көтөргөндө да кээбектерди көрүп атабыз да, колдору мынтип байлап калып атат. Айтта да келебиз, просто момент болуп калганын эстегенде айтып коелайын. Баягы немеге турганда Аллаху акбар дегенде колу мынтип байлап атат да. Аллах антпейт. Аллаху акбар кол түшүш керек астыга. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Себеби бизде эреже бар. Кайсыл кыям болсун. Ал кыямда зикрун маснун болсо, пайгамбарыбыздан келген зикир бар болсо, ошол кыямда кол байланат. Кайсыл кыямда зикр маснун жок болсо, анда кол байланбайт. Мисалы үчүн, Сами-Аллаху лиман хамида. Жок зикир. Ошон үчүн кол байлабайбыз дейп турабыз. Сами-Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хамд дейт. Бул андай эчтеке жок да. Аны саждага кетебиз да. Ошого зикир жок болгон үчүн кол байланбайт. Кээбек таксырда кол байлап атпайбы? Байланбайт. Ошого такбиратыл идейинде дагы Аллаху акбар дегенде зикир жок, кол байланбайт.
Ошон үчүн жаназада эмнеге кол байлайбыз? Такбират Аллаху акбар, 4 такбир барбы жаназада? Себеби айда зикир бар, дуа бар, салават бар, зикир бар болсо колубузду байлап турабыз. Ушул нерсени эсибизден чыгарбайлы. Демек, такбиратул идайн, айт экине айтта, курбан айт менен орозо айтта такбирлер жакын калып курбан айтка бул эмне болот? Важип болот. وَلِهَذَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَرْكِهَا. Ошол себептен айтта калып келе турган болсо эмне? Сажда сафкы кылыш милдеттүү болот. Андан кийин та'инур рак'атайни улаййайни лил-кыра'a. Та'инул улаййайни лил-кыра'a. Эми дагы бир важип намаздын 4 рекет намаздын алдыңкы 2 рекетинде кыраат кылуу важип. Башкача айтканда Фатиханы окуйсуң, Фатиха окуу өзүнчө важип, кыраат кылуу өзүнчө. Не болду? Та'инул улаййайн лил-кыра'a. Биринчи 2 рекетте Фатиха анан сүрө окулуш керек. Кокустан окулмай калса эмне болот? Бир нерсе болду, биринчи 3-4тө аны казасын кылыш керек. Ошон үчүн эреже 4 рекеттик намазда кандай болсо дагы экөөсүндө Фатиха менен сүрө окулуш керек. Ошондой окулунса эмне болот? Сажда сафкы кылбайбыз. Кокуста кылбай кое турган болсок эмне болот? Окубай калсак сажда сафкы кылыш керек болот. Ошого кээде имамдын 3-чү, 4-чү рекетине жетишип калабыз кээде. Эсиңерде барбы? 3-чү, 4-чү рекетине жеткенде имам эмне кылат? Аякка Фатиханы эле окуйт. Сүрө окубайт. Демек, биринчи, экинчи рекетке биз Фатиха окушубуз керек эле. Ошого сен кийин туруп экөөнү толуктап атканда Фатиха менен сүрө окулуш керек болот, себеби важип. Ва та'ину рак'атайни улаййайни лил-кыра'a ли'аннаху саллаллаху алейхи ва саллям, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вазаба алал кыраати, шуну окуганга дайым окуган. Дуна гайрихима, 3-4тө эмес, 1-2де окуган, ошон үчүн важип болду. 1-2де калып кетсе, анда 3-4тө толтуруш керек болот. Лима руия анна Умар радияллаху анху таракал кыраата фи рак'атин мин салатил магриб. Bir reketinde, Şam namazının bir reketinde Umar ibn Hattab radıyallahu anhu kıraat kılını unutup kalıptır. Fakadaha fi rak'ati thalitha. 3. rekette kazasın. Anna Osman radıyallahu anhu tarakal kıraate fil ulayeyni. O sahabalarda değil, anca kata getip bulgutken de insan. Osman radıyallahu anhu halifa mezginde birinci, ikinci rekette unutup kalgandan ki min salatil isha, kuptan namazından fakadaha fi uhrayeyni ve cahara. Cariye okudu. Mesela 3 menen 4'te cariye okubaş gerek o. 1-2'de kalıp ketkenden 3-4'te cariye okudu. Kaza zekarahu İmam Sarakhsi fil Mabsud. Mabsud'da şimdi bayandadı. İmam Mabsud, Sarakhsi bizden özgöndük. 1. tom 195. betinde. Andan keyinki daha bir vacip ta'dilul arkan. Rukundördü öz ordunda kılu. Rukundördü öz ordunda. Başkaçana tasviyatul cevarih fil ruku ve sucud. Emi uşul jerde kiçine adamların arasında düşünüp de talaş var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli hadisinden emne deyt. Men 7 müçö menen sajda kılganga buyuruldum degen hadis var. Anan oşon kaçı 1, 2, 3, tize 4, 5, bu tunuşlar 6, 7. Uşunu vacip millet deyit dağı, uşu bardığı vacip deyit. Çok bizde uşul 2 nerse ruku menen sucud dağı ta'dil ne olat? Vacip olur. Kalganlar sünnet. Emnege sajda kılgandan, ruku kılgandan, başkaça aytkanda ne oldu? Ruku kılganda eğer kıbla bu tarafta ola turam, sizlere karab görgöz öreyin. Misal üçün ruku Allahu Akbar, ruku olbay turga Sami Allah deb turup ketpеш керек да. Allahu Akbar degenden motiv ruku özünün orunda turuş керек. Sebebi şunu ta'dil bolup tegiz bolu vacip.
Анан саждага барганда да жети сүзүрө тура калбай, жанагы неме чымчык жемчок кылгандай кылбай. Себеби саждада жакшы пешене менен мурун тийгирип, ошол жерде таъдил кылуу дагы важип болот. Эгерде ушул нерсе калып кете турган болсо, намаздын аркасында эмне кылыш керек? Сажда сафкы кылыш керек болот. Себеби эмне себептен башка нерселер сүннөт болуп калды. Мисалы үчүн эки сажданын ортосундагы мындай бар го, ал жерде бирдей болушу милдеттүү эмес, сүннөт болсо жакшы. Отурганда башка нерселерде сүннөт, бул экөөндө гана важип болду десе, себеби важип фарызды толуктайт дейт. Себеби бизде фарыз болгон нерсе руку. Рукуну туура кылыш керек. Аткарылбай кала турган болсо эмне болуп калабыз? Намазыбыз болбой калат. Ошон үчүн руку толук болуш үчүн ошол жерге таъдил же болсо тасвия же болсо i'tidal киши рукунун өзүнүн ордуна коюш керек. Парыз толук болуш үчүн. Себеби кокустан минтип эле туруп кетсең, парыз аткарылбай кала турган болсо намазың дұрыс болуп калат. Ошон үчүн парызды дайыма важип толуктоочу болот. Ошондуктан рукуга барганда бир аз түздөнүп, тегиз болуп руку кылууну не деди? Важип кылып коет. Себеби фарыздын жарабай калбаш үчүн. Саждага барганда да сажда пешене менен мурунду жерге такай жакшы коюш парыз. Анан минтип эле туруп кетсең, парыз аткарылбай калып коркунуч болот. Ошон үчүн парызды толуктоо үчүн бир аз мындай кичине басып, мындай нелерди карайта тургандай кылып, мындай кылып туруп анан сажда кылса, не болот? Важип өз ордуна келген болот. Андан башка маселелерде сүннөт болот. Демек, таъдил руку менен сужудда гана важип. Башка эмес. Себеби эмне десе, ай тасвиятул жаварих фир руку. Руку кылганда денелерди түз. Биздин устазыбыз шейх Сираждин Дамла, Исламский университетте окуп жүргөндө ушинтип түшүндүргөн болчу ушул жердичи. Мухтасар Люкаяны Сираждин Дамла окуган. Ошо айтканда, руку кылганыңда үстүңө 10 литр челектеги сууну мынтип коюп койсо, төгүлбөй турган болсун деп. Тегиз болуш керек. Ошо эмне? Ай тасвиятул жаварих. Мүчөлөрдү тегиз кылып, фируку ва сужуд хатта татмаинна. Кичине туруш керек мындай болобу. Ва хада ала тахрижил кархи. Имам Кархидин тахрижи менен. Эми бул маселени дагы айтабыз, тахриж дегенде айтканбыз го. Абу Ханифанын сөзүнөн башка бир өкүмдү чыгаруу, эрежесин чыгаруу тахриж. Бул имам Кархидин тахрижи менен, لأن التعديل شرع للتكميل الأركان деп көрдүңүзбү? Себеби важиптар эмнеге милдеттүү болду десе, фарызды толуктоо үчүн болду. Фаяжиби кыраатул фатиха ва ала ошон үчүн кыраатул фатиха, кыраат кылуу фарыз да бизде, ошон үчүн кыраат кылууну фаяжиби кыраатул фатиха, фатиханы окууну важип кетип коюн. Ва ала тахриж Журжани, имам Журжани деген да чоң алым бар, имам Кархидин шакирти. Ал эмне депти? Ал тахриж кылыптыр Абу Ханифанын сөзүнөн. Ва хуа суннатун каддадил каумату вал жалса. Жана отурганда, туруп аткандагы дагы нерселерде сүннөт го, бул деле сүннөт болот. Бирок ал аввалу асах. Бул китаптан мен ала келдим эле, атайын ошону окуп коелу. Имам Шурумбулали рахматуллахи алейхи Миннатул Фаттах, бу доктор Салах Абул Хажда Маракул Фалах жазган немесинде эмне дейт? Ва хада каул Аби Ханифа ва Мухаммад радиаллаху анху ала тахрижил Кархи дейт. Имам Кархидин сөзүнөн тахриж дейт. Ала тахриж Журжан радиаллаху анху суннатун. Имам Журжанидин тахрижинде бул сүннөт болот. Вал аввалу хуа сахих дейт. Биринчиси тууралак дейт. Башкача айтканда, имам Кархидин тахрижи тууралак болот дагы. Бул өкөөдө таъдил кылуу сажда менен рукуда. Мындай таъдил деген билсең мындай өзүнүн баралына келип аткаруу важип экендигин ушул туурарак деп имам Тахтауи өзүнүн хашиясында айтты. Вал жахру вал ихфа. Намаз окуп атканда жария окуй турган намазда жария окуу, ичинен окуй турган намазды ичинен окуу да важип. Шам намазды имам болуп туруп ичиңизден окуп койсоңуз, анда сажда сап кылыш керек болот. Пешинди чозуп ийсеңиз, анда эмне болуп калат? Анда да сажда сафы. Не? Вал жахру вал ихфау фима южхару ва юхфа. Кайсы бир намаз жария окулуна турган болсо, жария окуш керек. Эгерде ичине окуш керек болсо, ичине. Бул кимге? Имамга. Ал эми жеке окуучу адам ыктыярдуу түрдө болот. Кааласа жария окуйт, кааласа ичинен окуйт.
Бирок жария окуганы жакшыраак. Шамды пешинди эмес, жария окуй турган намаздарда жеке окуучу адам ыктыярлуу. Кааласа жария окуйт, караса ичинен окуйт. Ал эми ичинен окуй турган намаздарды имам болсун, жеке болсун, ичинен окуш керек. Мисалы үчүн жамааттан кеч калып калдыңыз, үйгө барып шам намазын окуйын десеңиз, жалгыз экенсиз, коматты азанды айтасыз да, коматты айтып, Аллаху акбарды, Алхамдулиллахи Rabbil Alamin дей бересиз. Эмнеге десе, биринчиден сен жеке окуп атсаң дагы жария окуганың жакшыраак дегендиги сенин сүрөтүң жамааттын сүрөтүнө окшоп калат. Жамаатка жетпесең да макул, жамааттын сүрөтүн кылып атасың, Алхамдулилlah. Бу биринчи пайдасы. Экинчи пайдасы, сен аркасыңан жиндер же периштелер уюшу мүмкүн. Алар сага лукма бере албайт да. Биз аркаңда уюп атабыз дебейт да. Аркаңан келип уюп алса, сен миң чараса кой деп кетип калышы мүмкүн да. Ошого эмне кылыш керек? Эгер жеке окуп аткан болсо, мүмкүнчүлүк болсо, жакшыраагы эмне кылса, үнүн чыгарып окуш керек. Себеби ал жерге периштелер же болбосо жиндер мусулмандар бар да. Бизде эле намаз окуйт, бизде эле орозо кармайт. Алардан деле аалымдары бар, алардан деле карылары бар. Биздин жашообуз кандай болсо ошондой. Эртең кыяматта алар деле биздей болуп суралынат. Бардык нерсе. Маселе баары бирдей. Окшош. Ошого эгерде кокустан бул мындай азил иретинде айтылып атат, бул хакыйка бул, чындык. Кээ бир аалымдар бар, сабактарына жиндер келип катышкан кадимкидей. Жиндер фатва сураган. Кээ бир аалымдарды билем, тирүү аалымдардан. Сабак бүткөндөн кийин чекеге турат, шакирттер мындай туруп турушат, мындай кылып. Ошону бушка келип, жиндер келип фатва сурайт, мындай болуп калды. Айыз маселелерин башкалар кадимкидей сурашат деп. Ошондой болгон. Ошого кээде жамаатка да сабакка келип калышы мүмкүн, кадимкидей сапка туруп калышы мүмкүн, ошондой болуп калышы мүмкүн. Себеби алардын да пайгамбар, биздин пайгамбар, алардын намаз бар, алардын да ханафи бар, вахаби бар дегендей. Демек, ал-жахр вал ихфа, кайсы бир нерседен ачык кыла турганбыз, ачык кылыш керек, жария кыла турганбыз, жария кылыш керек. Фа яджхарул кираата фи салатил фаджри ва улал ишаййни валау канат салату qaдаан. Фал жахру кираата фи салатил фаджр. Багымдаттык 2 рекетинде биз жария окушубуз керек. Куптандын алдыңкы 2 рекетинде. Эми билесиздер, бирок китептен илим катары окуп койсоңор эсиңерде калат, Вал улай ишаййни. Ишаййни деген сөз шам менен куптанды, кыргызча айтканда бизден куптанейни деген сөз да. Ишаййни деген экиликте айтылат. Кээде араб тилинде ушундай сөз бар да, бирөө менен экөөнү камарейни деп коет. Ай менен күндү камарейни деп коет. Өзү камар деген ай. Ай менен күндү камарейни деп коет. Умарейни деп коет. Абубакыр менен Умар. Ушундай маселелер бар. Ошого Ишаййни деген өзү куптанейни дегендей эле да. Ал менен шам менен куптанды ошентип айтты да. Эсе магрибейни дебейт, Ишаййни дейт. Демек, шам менен куптандын алдыңкы 2 рекеттерин дагы жария окуш керек болот, Анан казаны дагы жария окуш керек ошол күндүк. Мисалы, Кудайым сактасын, багымдатып уктап калсаңыз, эртең менен пешинге чейин каза кылып атсаңыз, эмне кылыш керек? Унча рукан жакшы болот. Вала сах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Лейлатул Та'рис деген бир окуяда пайгамбарыбыз намаздан уктап калган. Уктап калганда эмне кылган? Жария окуган. Андан башкалар сүннөттөрү. Вачтарды билип алдыңарбы? Сабакты кайра кыласыңар да, кичинекей блоктун жазып койсоңар, болду. Ушул важиптар калып кетсе эле, эмне болот? Сажда сап калат, болбосо жок. Анан кийин дагы айтылат, дагы фарыздар кечиктирилип калса дагы эмне болот? Сажда сап кылынат. Кандай болот? Мисалы, 4 рекеттик намаздын 2 рекетинде ат-тахиятын окуп туруп эле рукуга туруш керек эме, кыямга туруш керек болчу. Салават кошулуп кете турган болсо эмне болот? Анда сажда сап кылыш милдети болот. Эмнеге салаватты кошконго сажда сап кылыш керек десе, парызды кечиктирген үчүн, кыям фарз. Ошону кечиктиргендиги үчүн аны эмне кылабыз? Аят таппай калганда, эгерде 3
ayat же bir сүре оқыған болса болды, кете беріш керек. Адамдарды қиынабастан. Егерде хатым қылып атқан болса, анда неме болады, мындай үзірлүү болады. Демек, ушул нерселер важип болады. Асыл намаздан кейін жазып айтып қойыңыз. Сарда сақты ұмытып кетсең. Намазыңыз дұрыс болады, сол аз болып қалады. Себебі егерде намаздың уақыты шығарып болса, қайтарып оқыған жақсы. Намазды уақытысы бүтелек болса, қайтарып оқыған жақсы болады. Жоқ, міндетті емес, анан кейін ойлап. Эми андан башканын бардыгы сүннет болады. Ва сунна гайруха. Андан башка нерсе сүннет. Кайсы нерсе болсун намаз. Эми бул кыска мухтасар болгондуктан кээ бир нерседи айтпайт. Башкасын сүннөттө берет. Ва гайрул мазкурат минал фараид вал ваджибат. أو نوضب استحب مما سيذكر في صفة الصلاة إجمالا يبين تفصيلا. Эми صفة الصلاة намаздын сыпаты кандай дегенде азыр ошонун бияктан кеңирээк айтабыз. Намазды башынан баштап, такбирден баштап акырына чейин бүтүрөбүз бул жерден. Sıfatı sala деген маселе келет азыр. Андан кийин فإذا أراد الشروع мынакей sıfatı sala башталды. Эгерде бир адам намазга кирүүнү кааласа каббара, намаз кантип окуган эми башынан баштап сүрөт деп айтып берет. Өзүңүздүн намазыңызды элестетип турасыз, кайсы жерди шариатка туура кылгансыз, кайсы жерин туура эмес кылгансыз кетип берет. Ким намаз окууну кааласа, намазга киришүүнү кааласа каббара, Аллаху акбар дейт, такбиратул ифтитах. Каиман турган абалда айтылат, фалау каббара каидан. Егер отырып алып тұрып, Аллаху акбар деп тұрып, сумма қама андан кейін тұрса, ла якуну шариан, намазға келуші болмайды. Тұрыш керек, Аллаху акбар десе керек. Бұл кимге? Қиямға, тұруға мүмкіншілігі бар адам. Отырып орып атқандар болса, орықчандар, тұра албағандар болса, отырып оқығандығы, алардың отырғанды ка қиямеге, тұрғанында еле болады. Бұл кимде айтылып отады? Bir adam turuğa kudreti cedet bırak turgasa. وَلَوْ جَاءَ وَالْاِمَامُ رَاكِعٌ En buyakta başka meselelerini daha çeşmene uzartıp ayttılar. Biz matinde okugandığı için matiminin getiriyoruz. Bila meddil hamzeti vel ba. Allahu Akbar demeyiz. Sebebi eğer de şu inti aytsa namazınız batıl болады. Бол. Birinci Allahu Akbar'ın cevabı. Себебі Arap dilinde Hamza, aliftегі Allah'tағы Hamza'ны созып айтсаңыз суроо белгісі манасы болады. Arap dilinde şunday. Anta muslimun деген sen musulmansың mı деп қалады. Anta muslimun десечи. Ошоға Allahu десе, Allahu Akbar десе, Allah улук бу деген суроо болот. Allah улук да. Ошон үчүн Хамзаны не кылбаш керек? Созбош керек. Аллаху Акбар десең дагы эмне болот? Болбой калат, а? Билемеддин кылбастан. Массан би ибхамейхи шахматей узунейхи. Муну эки бармагын кулагынын жумшагына тийгизген абал дейт. Массам деп тийиз. Allahu Akbar дейсіз. Анан биздин намаз окуп атканда көп мусулман бир туугандарды көрүп атабыз да, ошолор намаздарын сабакка келип оңдоп алышыбыз керек. Айтып атабызга, намазыбыз эң негизги нерсе. Биздин максатыбыз биринчи Аллаху Акбарды туура айтуу, анан колду кыблага каратуу. Аллаху Акбар. Анан мына колуң кыблага карагандыгын, кулагыңдын тушуна келгендигин билиш үчүн гана мына бармактарды кулактын жумшагына тийгизебиз. Бул боюнча мен атайын сабак кылып, бир сабакты толук бойдон кылып YouTube'га киргизип койгонбуз. Кээ есть такая кнопочка этого нет нигде деп кээ айтып, мында ошону адамдар биз өзүбүз повод берип атабыз да. Кантет такбир айтып атканда мына кыблага караш керек. Мына кыблага караган колуңуз кулактын тушуна келгенин билиш үчүн гана мына марбактын кулактын жумшагына тийгизип атат. Болбосо мунун пайдасы жок. Мынтип кылсаңыз деле боло берет. Болгону колу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
takbir kılganda, takbiratul iftida kılganda kolun kulağının tuşuna çeyin götürüp oturgan hadiste толық кандуу амал кылыш үчүн ушул амал болду. Аны силер бидат кылып атасыңар, мына бармакка кулак тийгизген жок дегенде мен атайын сабак кылып койгом. Бул бир эч бир нерсени айтып болгон колуңду жайнамаз салып намаз окуйун деп атканда деле саждам жакшыраак болсун таштарды тересиң, ошондой эле кеп. Ошого анан биздикилер эмне болуп атат? Ошолорго сонун себепчи болуп калып атат да. Баягы шариатта көргөзүлгөн талап жок эле. Аллаху акбар. Муну менен колду бияка көтөрүш максат кылып калган. Ал максат эмес. Муну мындай кылышты керек эмес. Муну кол кыблага карашы керек дагы. Муну жөн эле муну жумашак билип кой, мындай болду. Мындай болуп кетпесин, мындай болуп кетпесин, мындай болуп, мына болду. Шунда пайгамбарыбыздын колун кулактын тушуна чейин көтөрөт деген хадис келет туптап келиш үчүн. Ошон үчүн бияка эрежени кирип калды. Масан ай василан тизген абалда би ибхамай шахматай удунайхи. Бармагын эки кулактын лията неге? Себебин караң. Лията яккана мухадата ядайхи удунайхи. Колу кулактын тушуна келгендигин билиш үчүн гана. Башка эч бир максаты жок. Муну айтып туруп кылсаңыз эле боло берет, wallahi. Анан аны биз атайын кылып анан это точка деп бизге бир нерсени Ханафи мазхабка мындай рат беремиз, конкретный алып кел мындай эреже менен жазылган нерсени алып кел дагы. Бул маселелер, бул аулавият же болбосо бир нерсени такташ үчүн гана кылынган, жанагы жай намазын салганда түгүндө таштарды тазалап койгондой эле кеп, лиятаяqqana muhadata yadayhi li udunayhi fa inna muhadatahuma sunnatun indana. Себеби биздин кулактын тушуна колду алып келүү сүннөт болгондуктан ушуну алып келип атабыз. Ва риваятун ан Ахмада лима Муслимдер риваят кылгандай эмне? Хадис Ваил ибн Худжурдун хадисинде аннаху ра'a an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Ваил ибн Худжур пайгамбарыбызды көрүптүр, рафаа ядей хина дахала фис-сала, намазга киргенде колун көтөрдү ва каббара васафахума хияла удунайхи, колун кулактын тушуна чейин кылгандын. Ошону аткарыш үчүн гана ушу колдун жумшагы. Хидаяда жок бул маселе. Жумшагына колду кулактын жумшагына тийгизген хидаяда жок. Эмесе Мухтасарул Викая хидаядан кыскартылган. Эмнеге кылып кой? Жөнү толуктоо үчүн эле. Бул ашыкча дин, ислам бир фарызга кошуу эмес. Аялдардын маселесине келип калып, мар'ату тарфа ядай хида мен кабайха деп көкүрөгүн тушуна чейин көтөрөт деген ушул жерден токтоп турайлы. Иншалла кийинки сабагыбызда бул аялдардын намазына кеңирээк токтолгонго аракет кылабыз. Себеби бизде ушундай маселе бар. Пайгамбарыбыздын намазы саллу кама раайтумуни усалли, мен намаз окугандай бол, намаз окугула деди. Буга эркектер аялдар бирдей болду деп, кээбиркилер аялдар эркектердей намаз окутат. Жок. Ханафи мазхабта аялдардын намазы эркектердин намазынан кээ бир нерседе башкачараак болот. Эмнеге десе, себеби Куфага келген сахабалар аялдарга ошентип үйрөткөн. Өлөйм эми да башка эмне деп айтайын. Ушул сахабалар келип туруп пайгамбарыбыздын намазын үйрөткөн, аялдар мындайраак окуйсуңар деди. Жок, эч кандай айырма жок дегендер суроо берип коюңуз. Пайгамбарыбыз комат айткан, аялдар комат айтып айтпайбы деп. Айтпайбы? Эркектер менен бирдей окубайбы? Демек, намаздарына кичине айырмасы бар. Айырма кандай айырма болгондугун Ханафи мазхабта киргизип койду. Демек, аялдар эркектерден башкачараак бир аз кымтынып намаз окуйт. Себеби алардын турушу аврат. Ошого рукусу дагы бир аз эле эңкейет, саждасы да колдору мынтип кылат. Ошого кийинки сабакта иншалла аялдын намаздарын колун көтөргөндөн баштап бир аз не кылабыз, баяндайбыз.